Саламдашам, кептин айтып салмактуу, саламатпы, эли журтум ардактуу, амандашып анан башка сөз көткөн. Ата баба, апапакай калпактуу. Жылда 5 мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына ак калпак күнү белгиленет. Майрамдын максаты улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу. Мына ушул улуттун баалуулугу болгон ак калпак тууралуу шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Аны эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Калпак бул эми ата бабалардан келген салтыбыз болуп эсептелет. Асманда жарықты көрсең жылдыз деп бил, жерде калпакчаны көрсең кыргыз деп бил демекчи. Ошо бүгүн 5 март ак калпак майрамын белгилеп атабыз. Ошо ак калпак майрам бир күн эмес, негизи эле башыбыздан чүрбөй кийип жүрсөк жакшы да. Үчөө теңерге суроо. Ак калпак эмненин символу? Ак калпак бул эме тоолор кыргыздын оймо чиймеси айтылгандай эле. Кыргызда тоолуу мекен болгон себептен тоонун формасы түзүлгөн да. Сиздерме? Дос балам айткандай эле ошондой эле болот дешкен. Сен кийип турган калпак кайсыл түрүнө кирет калпактын? Сен? Биз деле ошондой сөзгө кошулабыз го. Силер азыр кийип турган калпактын түзүлүшүн аты кандай? Кайсы калпактын кайсыл түрү? Түзүлүш боюнча кайсыл? Тоонун немесин чагылыштырган калпак болсо болот. Калпакты элесе. Жок. Калпактын негизи эки түрү болот. Түзүлүш боюнча. Айры калпак, анан туюк калпак. Сиздер кийип турган бул айры. Айры. Мында да ар бир элде бир улуттук бир өзгөчөлүк болот да. Кыргыз элинде өзгөчө баш кийимди сыйлаган эл болобуз биз. Ошо баш кийимибизди көргөнгө кийгизип атып эле жана мончого киришип ит кылып баш кийимибиздин немесин кетирип атпайбы? Чалдыбарын кетиришип атат. Бир убакта чечендер грузиндерди басып алыптыр. Анан басып алып ошо Тамаранын убагында экен, жана Царица деп атпайбы, падышасы. Ошо гундардан кийинки кесеге окшойт да бул. Анан тиги чечендер келишип анан грузиндер чечендерге келип силерге эмне салык төлөшүбүз керек деп. Ошол убакта грузиндерде жана кавказдыктар тиги түндүк кавказдыктар мону шокшойгон неме кийчү экен, папаха кийчү экен. Анан чечендин пашасы мындай кылычын сууруп чыганын баарын анда кая чагып туруп айтып, биздин асыбызда момундай эле баш кийим кийип жүргүлө, ошол жетишет бизге деген экен. Момундай калпакты кийип жүрсө ар кимдин колунан келген эмес да, башына алып койчу да, баш кийим үчүн. Мисалы үчүн бизде баш кийимди кандай сыйлайт? Баш кийимди каяка коет? Баш кийимди жүктүн үстүнө коет кыргыз. Кыргыз эч качан баш кийимин көчкө салып отурбайт. Кээ бир эл болот баш кийимин топкулап ойной берет. Баш кийимдин бийик жери. Анан баш кийимден бизде ички маданиятта өнүккөн элбиз да, биз баш кийимден тааныйбыз кишини. Мисалы үчүн мына момундай асты жырык калпакты мына жигит кийип турбайбы? Кимиңде бар? Бери боо калпакты, асты жырык калпак. Муну жаш жигиттер кийет, ушундай куракта кийет. Анан момундай калпакты койчу, бадачы, жылкычы кийет, туюк калпак. Жакшы дөөлөттүү калпакты, эки жагы жырык калпакты айтат. Анан кыргыздын үйү кандай болгон эле? Кыргыздын эшиги жабылган эмес да, ачык турган. Анан эшик тушка мамы коюлчу, туурабы, мамы. Ит абылдайт, ау дегенде жолоочу келди. Ар бир кыргыздын үйү бул мейманкана болгон. Келген кишини кет деген эмес. Анан келген кишини сен кимсиң, албыл деп да сураган эмес, сүйлөй отур деп эле айтылган. Анан бага келе атканда мынтип карап турат аксакал киши. Эгерде ошол жигит камчысын ээрдин кашына илип коюп кирсе, анан баш кийиминен карайт, анан баш кийимине карап же төрдү көрсөтөт, же улаганы көрсөтөт, иши кылып өзүнүн даражасына чакан жерде отургузат. Эгерде камчын ээрдин кашына илип кирсе, бул чай иче конок. Сүйлөй отур дейт, кымысын береби, жармасын береби, айранын береби, чайын береби, анан чыгып алып кете берет жигит. Эми жанагындай кичинекей өспүрүм балдар калпактын кайсыл түрүнү кийиш керек мисалы? Өспүрүм балдарга алар эми даражага жете элек, аларга мындай туюгу деле, мындай деле жараша берет аларга. Анан кыргактар болот, сары, көк, анда классификациясын алдагы көп сөз алдагычы. Анда адистери бар. Жаш балдар кие берет да. Анан жанагындай хан калпак мындай да. Мисалы үчүн мына биз бала кезде айылга мындай оюм салынган кийимди бир СТС Турсуналиев анан Тууганбай Абдиевдер кийип келбесе, кыргыз кийимге оюм салбайт да.
Кыргыздын келин кемпири белдемчиге оюм салат, жана немелерин оюм салат. Өзү казак салат оюмду көйрөңдөлөлү деп. Кыргыз салбайт да, уят да. Анан азыр бир жаңы калпактар чыкты, могу жерин оюм салган. Бир күн энимди жиберсем ошондой калпак көтөрүп келиптир. Атам келгенден бул эмнең? Атам алдым сонун экен деп. Кандай сон атаң эмне, артистпи сен? Кыргыз деген жөн эле болот. Кыргыздын калпагын могу жеринде эле оюм болот. Могу жерде бир оюм болот, кичине. Болду. Кыргыздын өзү эле айтып туруп, аты кыргыз деген ат жетиштүү. Ага кереги жок, жана оюмдар салып алып бийге түшмөк беле, кара жорго бийлемек беле. Анан эгерде ошол камчыны ээрдин кашына илбей мындай курга сайып кийсе, бул жата конок. Тамак суусундук деген муну ичкенен тамактын каман көргүлө дейт. Анан калпагына карап анан кийин мындай эки жагы кыюлуу калпак кийип келсе, бул дөөлөттүү киши экен деп төрдү көрсөтүп, малын соёбуй кылып өзү сыйын көрсөтөт. Мындай туюк калпак кийип келсе, асты калпак, жырык калпак кийип келсе, жаш бала экен же болбосо деп туруп, ага бир сүр салып коёбуй кылып өзүнүн алдында да сыйын көрсөтөт. Камчыны эгерде мындай уштап келсе, бул эмне? Камчыны уштап келсе, бул доомат. Дооматчы, доосу келди. Ага деле ошондой эле сыйын көрсөтөт. Бирок сөзгө даярданат. Анан кыргыздарда мындай деген кеп болду, силер деле окуп калдыңар болуш керек. Камчыны сүйрөбө деп. Камчыны сүйрөп келатканда эле үйдөн өкүрүк чыгат. Бул жоготуу деп эсептелет. Ошондуктан кыргыз элинин ички маданияты өтө өнүккөн элбиз. Мына азыр бизде ушуларга көңүл бурбай калгандыктан карасаңар жогорку кызмат иштегендин баары эле туюк калпак кийишип алды. Эки жагы кыюу калпак тигилбей калды бүгүнкү күндө. Баш кийим деген баш кийимге маани бериш керек да. Ушундай эле көп салттарыбыз бар да, биздин элдин ички маданияты өнүккөн эл болгондон кийин сүйлөшпөй эле көз карашып эле түшүнүшөт да мындай деп. Анан илгери мына биздин жаш кезекте сөзгө жыгылат деген кеп бар болчу. Кыргыз сөздөн коркчу. Сөзгө жыгылбай калба, сир эле мушташып кетет же болбосо кайым айтышып чыгат. Сөзгө бир сөз менен жыгып койчу да. Ошондуктан биз ошого кайрып келишибиз керек кайра. Мунун баары өтөт. Такай эле жакшы болбогондой, такай эле жаман болуп турбайт. Ошондуктан эң биринчи кыргыздын ардактуу кийими бул баш кийим. Баш кийимди жогору коюшубуз керек. Анан жана оюм кийгендерди токтотуш керек. Ал уят болот. Артист болбогондон кийин ханга да уруксат болсо керек да, мындай жаргак шымдарды кийип, оюм салып, ал өзгөчө кишилер. Биз элбиз да. Анан кыргыздарда да бир өзгөчөлүк эмне болгон bizde. Bizde жана граф, князь, барон деген түшүнүктөр болгон эмес. Мисалы эл шайлап алган хан деп койгон, малы көп, бай деп койгон, жана манап болуш деген түшүнүктөр кийин чыккан. Кыргыздын ар бири үйүнөн ирип чыгар, үрүп чыгар, ити жок кыргыздын үйүнөн эле мыкты жигит чыга бергенде. Бул эл ошондой тескебейт антип. Кыргыз элибиз бүгүнкү ак калпак майрамы менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Бул ата бабалардан калган салт. Баягы жоогонкерчилик мезгилде кыргыздар согушта баягы өзүнүн калпагы менен гана айырмаланып турчу да. Анан жылкылары менен Монголдун жылкысы, Кытайдын жылкылары башка да. Анан биздин жанагы Алмамбеттен ак кулалар башка болгондо. Анан биздин алар мындай кылган. Биздикилер келет куржунга жакшынакай кылып, баягы этти кургатып туруп эме кылып коет. Жупкасын анан кийин түймөч кылып алат. Келет дагы отко сууду ысытып эле деген этин салат, анан кийин жарым саатта кете берген. Алар башка эл. Пока жанагы тияктан келип тамагын алып келгенче ошентип отурганча кыргыз эч убакта жеңилген эл эмес да, ошон үчүн Пекинге чейин барган эл. Ошон үчүн мына биз баш кийимибиз өтө ыйык болот. Мына Кыргыз Республика Аксакалдар кеңешинин атынан баардык элибизди, жигиттерибизди, аксакалдарыбызды жалпы бүгүнкү чоң майрам менен куттуктайбыз. Бул башты сыйлаган эл, бул кор болбой турган эл да. Ошон үчүн силерге да рахмат. Эм болсо Кыргыз Республика Аксакалдар кеңешинин төрагасы Шадыбек Дөөлөтбек. Кыргыздын калпагын 5 мартта даңазалап, ушу ишке ашып калабы же ашпай калабы деген ниетте болду да ал инилер. Тилекке каршы бирок жакшы мынакей кыргыз элибиз колдоп, мына канча жылдардан бери биз кыргыз ушу 5 мартты калпак күн деп майрамдап келатабыз да. Биздин даңктуу, барктуу бул өтө даңазалуу нерсе, бул калпак. Баш кийим. Адам башы менен экиинин ортосунда баш турат. Башың менен барсың дейт. Башың жок болсо жоксуң. Ошондуктан биз кыргыз эл бул калпакты мына азыр биякта бир инилерим айтып өттү. Баняга алып барып кийип алып анан минтип коет. Ал туура эмес.
Аны мынакей биз кечеүнкү мына бизден улуу аксакалдар, андан кийин мына биз орто жаштан уже келип калдык. 60-тан ашып калдык. Биз айтышыбыз керек да, калпакты баалай билгиле. Себеп мына үйдө турса, мына туура айтып атат. Үйдө турганда калпак, "Эме, калпагым алып койчу" деп ырып жиберет. Жок. Калпак дегенди илгерки апаларыбыз, жеңелерибизче келгенде эмесин чечип дейилгенде аркасына мынтип астына мынтип калпакты алып барып туруп тетинде жүктүн үстүнө коюп койчу. Атайын местолору бар. Мына жана туура айтты, камчыны сүйрөбөй бас деп. Бул камчынын кыргызда жана ар бир философиясын айтпадыбы? Мындай тагын мындай киргенде. Ал эми камчы деген бул нерсе. Жана айтып атпайбы? Аял заттын бир шайтанын кууганга мындай деп. А бул философия эмесинде айтылганда, бул эми баягы тамаша иретинде дагы тигиндей айтылган. Бирок камчынын бул өзүнүн анты, мисалы ат үстүндө келатканда, кээде атты карапсаң бышкырып жиберет. Ошол жылан өтүп келатканда сен аттан түшүп туруп жыланды мынтип колуң менен чаап көрчү, өлбөйт. Камчы менен мынтип келатканда жылан чыкканда мынтип илбеп тийип кетсе, жылан ошол жерде өлүп калган. Себеп дегенде бизде муну философия эмелерин тилдери менен айтканда кыргыздын дегиле койчу. Муну кийиминен башталган, бутунан, маасынан башталган башына чейин бул айтылгыс көрөңгү. Чыныгы ак калпак аталышы кандай келип, каяктан келип чыгып калган ак калпактын аталышы? Эми ак калпактын аталышы бул чынында биздин ата бабаларыбыздан келген да. Мисалы бакай калпак. Илгер биз төрөлө элек, ата бабаларыбыз төрөлө электе бул калпак эмнеден жасалган? Калпак кадимки эле койдун ак жүнүнөн ийленип туруп, аны бышырып татынакай кылып жасаган. Себеп дегенде калпактын бир касиети илгерки ата бабаларыбыз, тайталарыбыз муну көрүп калдык. Ниягына кичинекей топу кийип алып туруп, баштарына калпак кийип алып, күндүн ызыгы, ана мында чепкендин үстүнө чепкен кийип алып отурса, биз айтырса, ызып кеттиңиздер го, чечип койбой. Көрсө, бул кийистин бир касиеттүү жери ызык өткөзбөйт экен да. Ызык өткөзбөйт, салкын, адамдагы баягы салкын жүрөт, тердебейт. Анан биз кээде айтып коебуз го, азыркы маалда 2 жумага баняга барбай калсак, тердеп кеттик, укмуш кирдеп кеттик. Ал убакта кир дегенди, эме дегенди билген эмес экен биздин ата бабалар. Ата бабалар мынакей өзөн яшына кол жуунуп, таранып, мындай көргүлөр, тарыхты бир карап көрсөңөр, кийген кийимдерин кандай керемет, Мондай жашына кол кемер кур менен керемет көрүнөт да. Биз ошону азыр мынакей 21 кылымда мына жаштарга алып келишибиз керек. Бүгүн эле мынакей 5 март бүгүн кийип кой эртең чечип салыш эмес. Мен айтар элем да тамаша иретинде. Ушу көчөгө бардыгын эметип, муну өкмөт тигинде мындай ак калпак кийбегендерге 100 сомдон штраф деп туруп, ар кайсы жерге мындай бача күйүштүрүп койсок го. Жок, чын. Немени боюнча айтып берейин. Физиологиялык жагы бар да, эмне үчүн биздин чоң аталар ак калпак кийип жүргөн. Бул биринчи мөңгүнүн эмеси окшойт, бийиктик. Экинчиси мындай да, мен мындан бир 10 жыл, 15 жыл мурда бир неме Озон 2000 деген неме өткөзгөн. Конференция өткөзгөн. Ошондо Ленинградтан бир окумуштуу аял келди да, ошол айтат да, силердин чоң аталарыңар туура кийинчи дейт. Силер дейт, мисалы үчүн биздин жерде радиоактивный фон деген өтө чоң экен да. Ошондуктан баш кийим кийип жүрүү бул милдет болуш керек. Мен мына кышы жайы кийем, мына байкелер билет. Такай баш кийим кийип жүрөм да. Баш кийим кийип жүрүш керек. Анан жанагы неме болгондо бала кезде билбейбиз да, маалыматыбыз жок. Чөп чапканда же гоң чапканда чечинип алып гүнгө кийип мактанчубуз, көрдүңбү капкара болдум деп. Көрсө бул зыян экен. Бул деген онкологиялык оорууду козгоочу болуп эсептелет экен да. Ошондуктан биздин чоң аталар кальсон кийчү, анан кальсон сыртына мындай чепкен кийип жүрүшчү да. Бул туура кийинүү. Бул калпактын ошо кыргыздын кийиминин физиологияга тийгизген таасири ушундай болот. Мен биринчиден ушул кыргыз элин эмне менен куттуктагым келет, мына көп майрамдар болуп атат. Бирок бүгүн бир өзгөчө чоң майрам деп эсептейм. Бул баш кийим жөнүндө ак калпак майрамы болуп атат. Баарын ушу майрамыңар менен куттуктайм. Башыңарга алтынтуу ак калпакты кийип жүргүлөр. Ак калпакты ушул жүгүңөрдүн эң бийик жерине коюп жүргүлөр. Баш кийимиңерди сыйлап, башыңар аман, ден соолугуңар аман болуп, эл ичинде күлүп жайнап жүргүлөр.